кумда ойношчу. Ал жакта кумар бар эле досторун алып жөнөдү. Анан көргөн келишсе коз сепилди көрүштү. Коздугуна таң калып иштерин тарып башташты. Жини келип кумардын сепилди бузуп таштады. Кумар минтип кеп айтты: "Келгиле балдар, биз дагы ушундай сеп курабыз. Септи жасап бүткөн соң үйдү көздөй барабыз." Дароо балдар башташты. Кумдан септи жасашты. Канчалык күч жумшаса да эч октоштук чыкпады. Жини келип балдардын үйлөрүнө тарашты. Күгүм кирип калганда кумар чыкты үйүнөн, көл жекти көздөй жөнөдү. Көл жегине жеткенде төмсөдө өскөн камышка чуркап барып бекинди. Ошол малда мелдиреп сүзүп келип балыктар кыз балага айланды. Балдар кыздар ойношту, бир малда жапырт турушту, кум сепилди курушту. Бүтүшкөндө сепилди кол кармашып алышып, тегеренип бийлешти. Ал балдардын ичинде узун чачтуу бир кыз бар. Кумар аны көргөндө сезимдери ачылып, сүйүп калды ал кызды. Кызганычтын айына жетип барды, балдарга учурашып сүйлөшүп таанышышты. Балдарда талгар минтип кеп айтты: "Септи буздуңбу?" деп айтты. Уялгандан кумардын бети чоктой кызарды, кечиримди сурады. Андай кылбасын айтты. Талгар кепти баштады. Аалыбат болгонун айтты. Кичинекей кыштакты жер жарылып суу басты. Биз токойго кеткен эле